Эми мына ушул тоо аралап, дүйнө кезип жаңырган обондордун өзгөчөлүгү эмнеде болду экен? Мына ушул жөнүндө сүйлөшкүбүз келип турат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу Камчыбек Букалаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз Камчыбек ага. Кыргыз обончулук өнөрүндө Аксубай Атабаевдин орду жараткан чыгармаларынын өзгөчөлүгү, Аксубай Атабаевдин өмүр чыгармачылыгы тууралуу кеп салып берсеңиз. Рахмат. 1976 жылы мен музыкалык педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Бейшеналиев атындагы институт искусствого тапшырып калдым. Ушул Аксубай байке окуган факультетке, маданий агартуу факультети койчу. Барсам, Аксубай байке 3-чү курс болуп калыптыр. Мен 1-чи курс, ошондо оркестр деген бир сабакта чогуу отуруп калчубуз. Ал оркестрда Аксубай байкем өзү негизги аспап аккордеон. Анан бул оркестрде болсо бас комуз деген бир аспап бар болчу, ошондо отурчу. Анан ошондо эми мугалимдер ал убакта орус мугалимдерибиз көп болчу, аябай жакшы мугалимдер, жакшы окуткан мугалимдер. Ошол эсимде, Аксубай байке кээде сабакка кечигип да келип калчу. Анан кийин унчукпай келип, баягы көп бир 40-50 оркестрде отурган балдардын арасына өзү да бою кичинекей унчукпай келип отуруп калчу. Аспабын кучактап элечи. Анан дирижер таягын минтип кармап эле анан көрүп калат да. Көрүп калганда, ой, наш уважаемый аксакал, наш композитор деп, ну-ка давайте похлопаем деп, элдерди колдорду чаптырып, Аксубай байкем өзү обон деген сөздү авен деп сүйлөчү. Ай, Камчыбек, авенди деген жөнөкөй мындай, жөн эле мындай эле чыгарып койбой, тетиги ала тоонун чокусуна жеткендей бийик, анан уккулуктуу, анан сөзүнө момундай маани бериш керек деп, ушундай сөздөрүн айтчу да. Кыракы биздин атабыз, агабыз, СССРдин эл артисти маэстро Асанкан Жумакматовдун чоң көрөгөчү, ошол Аксубай байкемдин талантын өтө жогору баалагандагысы, аймен айткандай, ал убакта симфониялык оркестрга обончулардын ыры чанда кирчи, Миңжылкыевдин репертуарына кирген өзүнчө бир чоң жаңылык болду да.